Садыр Жапаровдун Түркияга расмий иш сапары 9-июнда башталат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров 9-11 күндөрү Түркияда расмий иш сапары менен болот. Анын алкагында түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган баштаган жетекчилер менен жолугат. Ошондой эле эки өлкөнүн стратегиялык кызматташуунун жогорку кеңешинин 5-жыйыны президенттердин катышуусунда өтөт. Андан сырткары түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташуу кеңешинин ТМКК алкагында маселелер талкууланат. Бизнес форум болот. Бул тууралуу июнда расмий кабарланды. Жапаровдун сапары теги туркиялык кыргыз жараны Орхан Инандынын дайынсыз жоголгон учуруна туш келди. Кыргызстанда 20-дан ашуун Сапат жеке лицейинин эл аралык Ала Тоо университетинин негиздөөчүлөрүнүн бири Орхан Инанды 1-июнга караган түнү жоголгон. Ал Туркияда террорчу деп таанылгандыктан жарандык коомдо анын жоголушуна Анкаранын колу бар деген божомолдор айтылууда. Туркия буга комментарий бере элек. Сонун Бүбү Кадырова тажиктердин негизги максаты кыргыздардын тынчын алып, айласын түгөтүп, жерди күчкө салып тартып алуу. Тажиктер неге чоң алайдагы талаштуу жерге контейнер орнотуп, Кыргызстан үчүн кооптуу жагдай жаратышты. Алар Баткенге кирип келгенде өз максаттарына жетпей калышкан. Канча сүйлөшүү, макулдашуу болгону менен алардын негизги максаты кыргыздардын тынчын алып, айласын түгөтүп, жерди күчкө салып тартып алуу. Ошондуктан тажиктер Баткен, Лейлектен чыгып кеткенден кийин биз чоң алайды бекемдешибиз керек болчу. Тагыраагы бул күтүлгөн эле нерсе болчу. Эми тажиктер менен чектеш болгон жердин баарын өтө катуу көзөмөлдөшүбүз керек. Күчтүн баарын ошондой чектеш аймактарга жумшашыбыз зарыл. Абал турукташып калды деп уйкусуроонун, аларга ишенүүнүн кереги жок. Эмне үчүн тажиктер баш көтөрөр замат эле аларды Россия тукуруп жатат деген маалыматтар айтылып жатат. Чын эле Россиянын максаты эки элди бири-бирине каршы тукуруубу? Ал эми Россия мурдагы өздөрүн улуу держава деген күндөрүн сагынып, ошондой мезгилге жетүүнү кыялданып жаткандай. Себеби өздөрү кенен канат күүлөп, көнө түшкөн немелер эмнегедир ошол күнгө кайткысы келип турган чагы. Россия Москванын жеңиш парадына тажиктердин лидери менен жалгыз калганы да көп нерседен кабар берет. Тагыраагы биздин президент менен жолугуп, кабыл алып койгонун тилектештик деп түшүнүүнүн кажети жок. Саясатчылардын 30 жерде өтү бар болот. Ошондуктан биз өтө сак болгонубуз оң. Азыркы саясатчыларды мурдагыдан да сергек жана сезимтал болууну талап кылып турат. Эмнеси болсо мамлекет башчыларыбыз өтө сак болушу керек. Ташполот Балтабаев, экс-депутат. Орто Азияда жайгашкан 5 республиканын ич ара ынтымактуу болгону Россияга жакпайт. Ташполот агай, чоң алайдагы тажиктердин аракетинен улам аларды Россия түрткүлөп, Кыргызстанга тукуруп жатат деген кептер айтылды. Ынансак болобу? Орто Азиядагы СССРдин курамында болгон Орто Азияда жайгашкан 5 республиканын ич ара абдан ынтымакта болгону Россия үчүн кызыктуу эмес. Муну түшүнүү үчүн көп акылдын же саясий кыраакылыктын деле кереги жок. Ошондой эле кошунан менен күндө жакалашып, чыр-чатак менен жашаганда туура эмес. Ошондуктан кызыкчылыктардын балансын табуу керек. Маселе азыркы бийлик ошол балансты таба алабы же жокпу ошондо. Кыскасы, Кыргызстан бирөөгө вассал болуп, бирөө менен жакалашып жашоо ийгилик, өнүгүү, аброй алып келбейт. Тарыхка назар салсак, 100 жылдык согуштан кийин да акыр аягында сүйлөшүү менен маселе чечилген. Ыдырыс Исаков абал оорго окшоп турат. Чек арадагы абалды айтаардан мурун Кыргызстан ички жана тышкы саясатта өз эркиндигин коргоого чамасы жетип жатабы деген суроого жооп берип алганыбыз оң. Тышты кое туруп, ички саясатыбызды карап көрөлү. Айрым гана фактыларды санап берейин. Мисалы, кыргыз-түрк саясаты. Түрк бийлигинин талабы менен Гүленчилер тобунун мүчөсү деп саналган Алмаз Бейшеналиевди билим берүү министрлигинен алдык. Кыргыз бийлиги кадр саясатында сырткы басымга туруштук бере алган жок. Бейшеналиевди түрктөргө салып бердик. Бейшеналиев ал кызматка тартыктуубу же жокпу деген маселе өзүнчө сөз. Маркум Каныбек Исаковго салыштырганда Бейшеналиев бери дегенде али жаш эле. Кыргызстанда алгач Себат, анан Сапат деген ат менен тааныбал түрк лицейлеринин кожоюну Орхан Инанды жоголду. Кантсе Орхан Кыргызстандын жаран эли. Эл арасында Орханды түрк бийлиги уурдап кетти деген божомолдор бар. Түрк бийлигинин Гүленчилерге болгон маселесин эске алганда бул жүйөлөр жөндүү туюлат. Эгер бул божомол чын болсо, анда түрк бийлиги Орханды өз түрмөсүнө ачык камайт же ың-жыңсыз тындым кылат. Эгерде түрк бийлиги Орханды ачык эле камакка салса, анда кыргыз бийлигин жаакка чапкандык болот. Жок,
Орханды ың-жыңсыз жок кылса, анда кыргыз бийлигине аз гана болсо да урмат көрсөткөндөй болор. Бирок ошондо да түрк бийлиги Садыр Жапаровду урматтабагандай болуп турат. Эгерде Жапаровго азыраак болсо да урматы болсо, Жапаровдун сырткы жана ички кадыры алсыз экенин, сөөгү ката элек жаш экенин эске алып, анын беделине доо кетире турган кадамдардан карманмак деп ойлойм. Түрк бийлиги Садыр Жапаровду жөн жерден садага чаап салбаса болду, же Баткенге берген жардамын колко кылып жатабы деген да ой бар. Кыскасы, кыргыз бийлиги Орхан маселесинде да өз эркиндигин коргой албады. Эми Кыргыз-Кытай маселеси, Кытай менен Тайвандын маселеси өтө начар экени бардык эле кыргызстандыкка маалым эмес. Эл тургай Жогорку Кеңештин депутаттары арасында да Кытай-Тайван мамилесинен кабарсыздар толтура. Алимбеков Жогорку Кеңеште вице-спикер болуп турган учурда бизнес иштери менен Тайванга барган. Андан келери менен вице-спикерлик кызматынан ооп түшкөн. Анткени кайсы чиновнигибиз каякта, эмне иш кылып жүргөнүн Кытай чалгыны жакшы билет экен. Ошентип, Алимбековдун төрагалыктан кетишин Кытай кошунабыз талап кылган. Кыргыз бийлиги Кытайдын талабына каршы тура албай, Алимбековду садага чаап утулган. Ал кезде Сооронбай Жээнбеков Кытайдан алган карызды, азырда алып жаткан товарларды, анча-мынча гранаттарды эске алып, эркиндик тууралуу ойлонгонго чамасы жеткен эмес. Эми кыргыз-тажик алакасы тууралуу. Тажикстандын бир чиновниги маалымат жыйын куруп, Баткен илгертен тажиктин жери болчу. Аны кыргыздарга бооруп, убактылуу берип койгон элек деп чыкты. Мындай дооматка бир нота бергенден башка жооп кыла алган жокпуз. Түнү менен тымызын тындым кылып койчу ыкмаларды иштеткенге батынган жетекчи болгон жок. Же ошол замат эсине келтирип, эсирген кошунаны соолуктура коюшчу шаймандарды убагында колдонгонго башы жеткен бирөө табылган жок. Ордонун оюнунун кызыгына батып алган бийлерибиз кошуналарга жооп бергенге кызыкпады. Исфара райондук милициясынын жетекчилигинен бошонуп кетсе да, эч жерде иштебесе да, тажиктин Шох аттуу генералы анклавдагы горукка бир короо бандити менен кирип чыгып жүрдү. Эч жерде расмий иштебеген бандит чалыш генералды чек араны бузуп өткөнү үчүн тобу менен тып-тыйпыл кылбаса да, туткундап алып, энесин таанытканга батынган бир командир табылган жок. 30 апрелде Кыргызстанга кол салган куралдуу бандиттер менен сүрөткө түшкөн Соктун губернатору уруштан 3 күн өтпөй Кыргызстанга сүйлөшүүгө келди. Лям дей албай корообузга киргизип, лям дей албай узатты. Кыргыз-орус алакасы. Путин ойлоп тапкан ИАЭСке кыңк этпей мүчө болсок дагы, дайыма орустун ою менен болуп, көзүнүн агы менен тең айлансак дагы, Кыргызстанга кол салынган күндөрү Коопсуздук кеңешибиздин төрагасы Тажикстанда болсо дагы, ал жыйында жамааттык коопсуздук уюмунун төрагасы, орустун коргоо министри катышып отурса дагы, же элчибиз, же Коопсуздук кеңешибиздин башчысы ордунан туруп, "О, кошуналар, эсиңерге келгиле" дегенге жарабады. Президентибиз Жапаров Рахмон менен түз сүйлөшпөй кыйлага чейин кыйлып отурду. Азыр чоңалайдагы чыр кыргыз-тажик мамилесинде эч нерсе чечилбегенин ачык көрсөттү. Кыргыз-казак алакасы. Кыргыз-казак бир тууган деп өзүбүздү өзүбүз сооруткан менен казактар апталап жолун ачпай койгонду адат кылып алышты. Анысы аз келгенсип, азыр казактар аскердик техника жагынан тажиктерге акысыз жардам берерин ачык жарыялады. Муну кандай кабыл алышыбыз керек? Кыскасы, кыргыздар жалгыз экенибизди, Кудайдан жана өзүбүздүн элден башка таянарыбыз жок экенин эртерээк түшүнсөк болмок. Бийликке келери менен коррупциянын атасын тааныткан агаларыбыз аз-маз алкымын тыйып, коктудан алысыраакты ойлонсок гана. Ыдырыс Исаков. Жанар Акаев Кумтөргө мурдагы бийлик берип салган 16330 гектар жерибизди Кыргызстанга кайтарган дал ушул Бабанов болду. Өмүрбек Бабанов жетекчилик кызматта турганда Центрранын эмес, Кыргызстандын гана кызыкчылыгын коргоп келгени баарыбызга маалым. 2012-жылы Кумтөргө мурдагы бийлик берип салган 16330 гектар жерибизди Кыргызстанга кайтарган дал ушул Бабанов болду. Бирөөгө жагабы жакпайбы бул кашкайган факты. Фактыга далилге таянбай туруп саясий ишмерлерди четинен СИЗОго камай бергенине мен башынан каршы чыгып келатам. Биз түшүнүк менен эмес, мыйзам менен жашашыбыз керек. Жапаров да, Текебаев да мыйзамсыз камалганын айттым эле. Мына Бабанов да мыйзамсыз камалды жана соттук териштирүү жабык болуп, журналисттерден бекинип одоно мыйзам бузуу менен өтүүдө, дейт Жанар Акаев. Тажикстандын үстүнөн эл аралык сотко кайрылуу. 6-июнда конституциялык укук боюнча эксперт, юридика илимдеринин доктору Сания Токтогазиева эл аралык кылмыш сотунун прокуроруна Тажикстандын аскер кызматкерлери жана башкы командачылары Кыргызстандын калкына каршы аскердик кылмыштарды кылгандыгы үчүн тергөө ишин баштоо өтүнүчү менен кайрылуу.
жөнөттү. Бул тууралуу ал өзүнүн Facebook баракчасына жазып чыгып, ага маалыматтарды топтоого жардам бергендерге ыраазычылыгын билдирди. Токтогазиеванын айтымында, эл аралык кылмыш сотунун прокуроруна кайрылуу учурунда Кыргызстандын укук коргоо органдары эч кандай жардам көрсөтүшкөн эмес. Биздин укук коргоо органдары УКМК, ИИМ жана прокуратура эл аралык кылмыш сотуна кайрылуу учурунда эч кандай жардам бербегендигин өзгөчө белгилеп кетким келет. Тескерисинче, алар кандайдыр бир маалымат берүүдөн баш тартышты. Бирок башка өлкөлөрдө эл аралык сотторго мамлекеттик органдар кайрылууга милдеттүү. Алар өз милдеттерин аткаруунун ордуна кайдыгер эмес жарандарга тоскоолдуктарды жаратышат, деп жазган Токтогазиева. Курманбек Бакиев Рахман Разыковду эскерди. Ар дайым чындык тарапта эле чыркырап жүрчү. Бүгүн эртең менен суук кабарды угуп, жүрөгүм ооруп, уккан кулагыма ишене албай отурам. Рахман менен Чүй облусунун өкүлчүлүгүндө иштеп жүргөндө 5 тобу менен келип, борборго концерт коюп, сатирасын элге тартуулаганы келгенде жолугуп, таанышып калдым. Отурганда эле ичинде кири жок. Турмуштун чындыгын сатира аркылуу жеткире алган таза инсан экенин сездим. Таанышкандан ушул күнгө чейин ага-ини болуп катышып келдик. Көп кырдуу талант катылган алп инсан экенин баалап, ар дайым сыймыктануу менен сыйлап келем. Минтип ат өчкүр вирустун ажалына кабылып, акка моюн сунуп, акыркы сапарга кете бериптир. Жаткан жериң жайлуу, топурагың торко болсун иним. Кудайым өзү ырайымын алып, мээримине бөлөсүн, үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөм. Бакиев Курманбек Салиевич, Минск шаары.